Саламатсыңарбы, балдар? Бардыгыңардын маанайыңар жакшыбы? Эч ким капаланган жокпу? Азаматсыңар, анда сабагыбызды баштайбыз. Кеп өстүрүү сабагы. Кеп өстүрүү сабагы. Сабактын темасы жазгы эмгек. Сабактын максаты. Биринчи. Балдар жазгы эмгек тууралуу маалымат алышат жана билимдерин бекемдешет. Экинчи. Сөз байлыктарын байытышат жана ооз-эки сүйлөө компоненттерин жакшыртышат. Үчүнчү. Балдар эмгекчилдикке тарбияланышат. Сабакты баштаардын алдында балдар биз Кыргыз Республикасынын гимнин ырдап алышыбыз керек. Балдар, азыр кайсы мезгил? Ооба, жаз мезгили, силер жаз мезгилинде канча ай бар экенин билесиңерби? Албетте билебиз. Кана анда чогуу атайлычы. Алар март, апрель, май айы. Азыр биз жаз мезгилинин экинчи айы апрель айындабыз. Апрель айы күн жылып, айланага гүлдөр, чөптөр чыгып, бактарактар бүчүр байлап, айлана жашыл өңгө боело баштады. Чоң адамдар жазгы эмгектерди баштоодо. Алар кандай эмгектер, балдар? Биз талааларга эгиндерди, буудайларды, ар түрдүү дандарды, арпа, тааруларды айдайбыз. Ал эми огороддорубузга жашылчаларды, жемиштерди, түрдүү жашылча жемиштерди айдай баштайбыз. Жер айдоо үчүн балдар бизге кандай техникалар керек? Ооба, тракторлор жана түрдүү техникалардын түрлөрү керек болот, Биз талааларга буудайларды, эгиндерди, арпаларды эмне үчүн айдайбыз, балдар? Себеби биз кыш мезгилине кам көрөбүз, Ал эми огороддорго кандай эмгек шаймандарын колдонобуз? Алар тырмоо, күрөк, айры. Балдар, силер бул эмгек шаймандарын жакшы билесиңер, Биз бул эмгек шаймандарын күнүмдүк турмушубузда абдан көп пайдаланабыз. Өзгөчө жаз мезгилинде айлана чөйрөбүздү, огороддорубузду тазалайбыз, балдар. Балдар, силер бул эмгек шаймандардын аттарын атап бергилечи. Азаматсыңар, балдар. Балдар, мен силерге атайын ыр даярдап келдим. Силер кунт коюп угуп, мени менен жогу кайталагыла. Аппак күндөй нан керек, эмгек кылгын жер айдап, талаа түстү чиймелеп, арпа, буудай, дан айда. Аппак күндөй нан керек, эмгек кылгын жер айдап, талаа түстү чиймелеп, арпа, буудай, дан айда. Кайталайм, балдар. Аппак күндөй нан керек, эмгек кылгын жер айдап, талаа түстү чиймелеп, арпа, буудай, дан айда. Карагылачы, балдар. Талааны айдатып, арпа, буудай, дан айда дейт,
Аларды айдаш үчүн бизге кандай техника керек экен балдар? Ооба, тракторлор, алар бизге чоң жардам берет, албетте чоң адамдардын жардамы менен, Балдар, биз жазгы эмгек деп эмнени айтат экенбиз? Мага айтып бергилечи силер. Балдар, силер үйдөн өздүк гигиенаны сактап жатасыңарбы? Колуңарды жууп, самындап, жууганды унутпагыла. Микробторду жолотпогула колуңарга. Кош кыла балдар.